Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда сыр сандык таанып билүү оюн зоок программасы. Алдыда сиздерди кызыктуу оюн күтөт, биз менен болуңуздар. Бүгүнкү сыр сандык программасында Супер сканвордтор гезитинин алтын барак супер туш конкурсунун жыйынтыгын дагы чыгармакчыбыз. Ал эми бүгүнкү приз түстүү телевизор. Бүгүнкү сыр сандык программасына Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасынын дарылоо, ден соолукту чыңдоо бирикмесинин поликлиникасынын медицина кызматкерлери катышып жатат. Эмесе биринчи топ менен тааныштырам. Турганбаева Динара, врач-терапевт. Садыкбек кызы Жайна, медицина кызматкери. Экинчи топ менен тааныштырам. Жунушалиева Гүлсина, медицина кызматкери. Ишкулов Калмурза, врач-стоматолог. Темирбекова Гүлмира, медицина кызматкери. Жапаров Койчубек, врач-невропатолог. Урматтуу оюнчулар, сыр сандык программасына куш келипсиздер. Сиздерди биздин программадан көргөнүңүзгө курсантпыз. Сыр сандык программасына макал, лакаптар, жаңылмачтар, обондуу ырлар оюндары болмокчу. Оюндун аягында ким эң көп упай топтосо, сыр сандык программасынын жеңүүчүсү деп табылат. Ал эми оюнду баштоонун алдында жакындан таанышып алалы. Анткени ушул күн медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы экен да. Ошондуктан сөздү Жайна сизден баштасак. Мен бүгүн ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы өзүмдүн кесиптештеримди кесиптик майрам менен куттуктайм. Ден соолук үчүн күрөшкөн ай, оюң артынок булактай, оорусун билип турасың, өзүнөн айтып суратпай, илдетин жоюп койсоңор, кейби жанды чыдатпай, жан үчүн кымбат элсиңер, дегеле жаркырап тийген чырактай. Оору десе көзүң оңай, ак халатчан элестейт, өтө күчтүү оорулар өтө албаган белестейт, ашы сиңбей калса да абал мурун сиздестейт, сиз билген далай мыктынын, дегеле бири да бизге теңешпейт. Барын келип турасың ай, баркы күчтүү жыйынга, ажал менен кармашууң аябай турат кыйынга, оору менен тең ооруп, түйшүгүн тартуу кыйында, дарттарга даба тийгизип, дегеле даңкыбыз кетсин кылымга. Мен болсо, биздин физиотерапия деген бөлүм бар, электричество менен жылытабыз, массаж кылабыз, водолечебница деп коет, суу менен ваннага түшүрөбүз. Бардык сизге жагымдуу нерселер менен дарылап, сиздин ден соолугуңузду чыңдоого абдан чоң салым кошобуз деп ойлойм. Мен айыгып калдым. Оюмда сенсиң садыга, жүзүңдөй бышкан мөлтүлдө бай, жүзүңдөн жаным садага. Жүзүңдөй бышкан мөлтүлдө бай, жүзүңдөн жаным садага. Бали, сизди эртең менен ушул жумушка эмне тургузат? Жоопкерчилик барыш керек. Тиякта ооруган адамдар күтүп атат. Айтсаңыз, мындай медиктерге чыгармачылык иштөө деген эмнени билгизет? Чыгармачылык иштеп кантип билгизсе болот? Кантип чыгармачылык иштесе болот? Бүт энергияңды берүү. Терапевт катары биздеги мындай катардагы адамдарга эмне кеңеш бересиз? Орустарда бир сөз бар эле, мен аны кыргызча эле которуп коеюн. Күн, аба, суу менен достошуш керек. Жакшы. Жакшы. Ушул медициналык кызматкерлердин майрамы менен куттуктайм. Өзүмдүн коллегаларымды. Биз
жүргөн айлуу түн кайда, биз терген жыпар гүл кайда, көзүңүн секек болоюн, көрүнүп койчу бир кайра, көзүңүн секек болоюн, көрүнүп койчу бир кайра. Дали. Окулист болбосоңуз дагычы, ошо сиз секет боло турган көздөр кандай көздөр? Бакырайган көздөр. Карабы же? Баарын көрүп, көз менен адамдын ички дүйнөсүн байкаган. О, жакшы экен. Жакшы көздөр экен. Анда кезекти экинчи топко беребиз. Мен ушу поликлиникада уже 5 жылдан бери участокта медсестра болуп иштейм. Өзүмдүн жумушумду баалай билүүгө ар дайым аракет кылам. Бир жер ооруп келген киши сакайып кетсе, чоң кубаныч болуш керек биз үчүн. Көп эле адам сыяктуучу, мен деле ушул ийне сайгандан корком да. Пациентибизди мисалы укол алып турган болсо, жошутабыз, Терисинин калыңдыгын көрөсүзбү? Жок, эми баягы кыргызча айтканда жошутабыз да, оорубайт, бул уколду алсаңыз силерге эч кандай зыяны жок, жардамдан башка эч кандай зыяны жок деп. Демек алдайт экенсиз да? Көрүшкөндө көздөрү тике карабай, экимиңиз уяң өскөн баладай, жүрөк сырын жүзүбүздөн байкашып, баратабыз гүлдү бакты аралай. Жүрөк сырын кантип жүздөн байкаса болот? Кантип байкайсыз? Эмне билгизет? Эң жөнөкөй сөз менен айтканда көз караш менен байкаса болот болуш керек менимче. Индиялык көз караш мененби? Колчоолор айтпап едиңиз го? Врач, стоматолог, ортопед деп бизде бөлүнөт, ошо тишти сала турган врач болуп иштейм. Биз жумуштан ушу биздин кабинеттен чыгып баратканда алкышын айтып кеткендер көп болсо ошондон рахат алабыз. Жакшы. Ошо кесибим өзүмө жагат. Айтсаңыз. Я. Сиз өзүңүз адамдарды көргөндө дароо эле тиштерин карайсыз да? Эми бул Сүйлөшө келгенде. профессионально деп коет. Действительно чындыгында эле адамдардын кээ биринин өңүнөн унутуп калсаң дагы тишинин формуласын жаттап каласың, ошону көргөндө эстейсиң, баягы мен деп алган киши турбайбы. Стоматологдордун тиштери оорубайбы? Ар бир адам катары аделе киши, анын тиши деле ошо элдин тишиндей тиштен жасалат. Ошондон жасаган. Ошон үчүн элдики кандай ооруса, тиш доктурдуку андан 2 эсе ооруйт. Себеби ал билет да эмне себептен ооруп атканын. Анан чугуп койсо айыкпасын да билет. Ошон үчүн обязательно врачка барыш керек, врачтын жардамын алыш керек. Мен ойлойм да, профилактика кылып койсо стоматологдор оорубайбы депчи. Профилактика 50%-ine жардам бериши мүмкүн, бирок 50% профилактикадан да зависит этпеген жактары бар. Кыргызстандык медиктердин баардыгын ушу кесиптик майрам менен куттуктап койгум келет. Махабаттан таптык деп бактыбызды, жазды күттүк узаттык, жайды кышты, жазда келди кечикпей, бирок биздин кайсыл шамал тороду алдыбызды. Жазда келди кечикпей, бирок биздин кайсыл шамал тороду алдыбызды. Рахмат, Кали. Ошондон кийин шамалдан коркосузбу?
Ооруларыбыз сакайып кеткенде, эгерде ушинтип ооруп келген учурда биздин жардамыбыз, биздин дарыларыбыз, биздин айткан сөздөрүбүз ушунчалык жумшак тийип, акыры результат берсе, биз ошондон чоң алкыш алабыз. Сен? Ийне сайгандан корккондорго кандай кыласыз? Орусча айтканда психопрофилактика өткөрөбүз. Ушундук кантип элек, мисалы үчүн өткөрүп көрүңүзчү. Психопрофилактиканы Кочокбек айтпаңыз. Өзү билет. Кочокбек айтат, эми чоң эле киши ушул кичинекей ийнеден кайтып коркосуң деп айтат. Айтсаңыз эми менден чоңдор деле коркуп атпайбы? Чындыгында аябай чоң киши ушунчалык коркок болот. Канчалык келбети чоң болсо, ошончолук даже дары ичкенден коркушат. Оорубайбы, анан какап кетпейинби, анан чакап кетпейинби, анан антпейинби, мынтпейинби дешип. Айне Намысына тиет экенсиз да? намысына тиет. Жодурап көзүң элестеп, жолуңдан тозом селектеп, гүлдесте кармап колума, күтөмүн сени келектеп, күтпөскө чыгып барбайла, күткөндө жүрөк алгайра, убайым тартса мейли деп, убакыт өтпөйт андайда. Мен дагы ушул тармакта иштегениме бир 15 жыл болуп калды. Биз дагы ушул элдин ден соолугуна мындай жакшы болуп кетишине салымыбызды кошконго аракет кылып жүрөбүз. Айтсаңыз, чыгармачылык иштегенде кантип иштейсиз? Азыркы убакта көп мына маалыматтар бар, көп дарылар чыгып атат, жаңы оорулар чыгып атат. Ошолорду убакыттан уттуруп жибербеш үчүн ошолорду окуп, билип, китептерди, жаңы китептерди баарын окуп, өзүңдүн баягы профессионалдык уровенди жогорулатып туруш керек. Айтсаңыз, адамдын сүйлөгөнүнө жараша дагы, сүйлөгөн сөзү дагы адамдын өзүнүн физиологиясына таасир этет дейт. Кандай дейсиз буга? Оорубай жүрүңүз деп айтасызбы, же ден соолукта болуңуз деп айтасызбы? Ден соолукта болуңуз деп айтам. Эмне үчүн? Эми ден соолук чың болсо адам оорубайт. Ошон үчүн биринчи ден соолукту айтыш керек. Оорубай жүрүңүз менен ден соолукта болуңуздун айырмасы канча? Эми ал оорубай жүрүңүз деген ооруп калган адамга мындан ары оорубай жүрүңүз деп айтыш. Бардык элдерге ден соолукта болуңуз керек. Анда мындай кылалы да. Сиз бул жооптан мындай кичине качып атасыз да. Сүйүү деген бар, сүйөм деген эки башка болот. Демек бул ден соолукка таасир береби? Эми Ушул сөздү сүйлөгөн адамга. Сүйүү деген бул жалпысынан айтылган сөз да. Сиз сүйөм деп көрсөңүз? Эми сүйөм деп айтыш кыйын. Эмнеге мынчалык коркуп атасыз айткандан? Келинчегимди сүйөм деп айтып койбойсузбу? Сүйөбүз, балдарыбыз менен чогуу барыбыз. Айтсаңыз, сүйүү десеңиз? Сүйүү. Эми сүйөм деп көрсөңүз? Кимди? Ошону мен сизден сурайын дегем тескерисинчечи. Көбүнчө ушул бөлөк ооруларды карап атышып, өздөрүнүн ооруганын да билбей калышат. Ушул бүгүнкү майрамда ушу кесиптештериме өздөрүнө чың ден соолук каалап кетер элем, оорушпасын. Дайым ден соолукта болушсун. Жакшы. Үй бүлөлүк бакыттан болсун. Качырда даган тастайм бизге. Анан мен ырдасам токтобой кетчү элем. Жакшы экен. Токтобой көрүңүзчү канчага чейин экен. Суу
суу жаңыртып алатонун жылгасын каалатын шайт торгойлордун ырдашын жаз жадырат мен турамын сумсайып жазда неге келбей койдуң кымбатым жазда неге келбей койдуң кымбатым. Биринчи. Ит күлүгүн эмне сүйбөйт эле? Түлкү сүйбөйт. Бали. Ал эми ичи ооруганчы? Түлкү сүйбөйт. Бали. Кезекти экинчи топко беребиз. Тандабасыңар керек. 7. 10 болуп калды экөөбүздүкү. Бул 7, меники 3. Болуптур. Эмесе бечелге эмненин кереги жок эле? Бечелге жөтөлдүн кереги жок. Бали. Кезекти 3-нчи топко беребиз. Термиш күргүңүз дем. Европада термиш күргүң болуп аткан. Канча? 5. 5. Бир казанда кайнабаган? 2 бочкордун башы. Бали. Кезекти биринчи топко беребиз. 13. Кимдин бүркүтүндөй жутунма дечиле? Кимдин бүркүтүндөй жутунма дечиле? Жана мени карасаңыз. Кимдин бүркүтүндөй жутунат деп айтчыле? Бүркүтчүнүн. Ооба. Ошо бүркүтчүнүн да бир аты бар эле да. Кимдин бүркүтүндөй жутунат деп айтып койчу эле. Муну да алам, аны да алам, тигини да алам. Болушу мүмкүн, бирокчу. Болушу мүмкүн эле да. Таппадыңыздар, а? Анда кезекти экинчи топко беребиз. Кимдин бүркүтүндөй жутунма дечиле? Бул эми макал Содокондун деп айтылат. Бара келди. Упай сизге. Жакшы. Кезек өзүңүздө да. Экинчи болду эле? Экинчи. Боор оорусу кантип белгисчи эле? Эмнеден билет боор оорусун? Көзүнөн билсе болот. Көздөр саргайып калат, э? Бирок макалда кичине башкачараак экен да. Боор оорусу. Ошонун боор оорусунун симптомдорун айтып берсеңиз болот экен да. Таппадыңыздар. Өңүнөн билинет да. Иә. Өңүнөн. Дагы? Жүзүнөн. Экөө бирдей эле го дейм. Таппадыңыздар кезекти 3-чү. Саргайуудан. Саргайуу. Кыргыздардын элдик медицинасында ушундай бар экен да макалда. Боор оорусу симптомун айтып коюңузчу. Өңүнөн билинет, тамам. Таппадыңыздар, а? Ал башка, жок, симптом керек болот. Кантип билет ушуну? Кантип билгизет да боор оорусу? Таппадыңыздар, анда кезекти биринчи топко беребиз. Боор оорусу Киндик толбойт. бара келди. Опай сиздерге. Боор оорусу киндик толбойт деген кыргыздан макал бар экен десеңиздер. 12. Биринчи байлык, Ден соолук. экинчи байлык, Акчоолук. үчүнчү байлык. Үчүнчү байлык бала бакыры. Дагы. Үчүнчү байлык, Мал, кайсы мал, кой, канча,
Көп. Аябай тапты, жакын болду. Бирок сиз айтпасаңыз мен туура жооп көрсөтпөйм. 3-чү байлык. 10 сою. 10 соолук. Ай баракелде. Таптыңыздар ай. Оңойлой таап алдыңыздар. Упай сиздерге. Эмесе, супер сканвордтор кезинин алтын барак супер туш конкурсунун жыйынтыгы боюнча азыр биз жеңүүчүнү аныктайбыз. Кимдин кайсы бактылуунун фамилиясы болду экен? Арстанова Мира, Бишкек шаары. Эмесе Арстанова Мира сиздин өзүңүздүн супер приз, түстүү телевизоруңузду супер сканвордтор кезинин редакциясынан алып кетсеңиз болот. Сизди биз коттуктайбыз. Жаңылмашты биринчи топтон алсаңыздар болот. Биринчи. Жаңылмаш 4 саптан турган соң канча сабын айта алсаңыздар, ошончо упай бере алам. Гүлдөр гүлдөп гүлүн ачты. Гүлүнөн булбул үнүн ачты. Үнүнөн гүлдөр жыпар чачты, жыпардан булбул толкуп ташты. Гүлдөр гүлдөп гүлүн ачты. Гүлүнөн булбул үнүн ачты. Гүлдөр булбулдан гүлдөр гүлдөп чачты. Гүлдөрдөн булбул үнүн ачты. Экинчи топко беребиз. Gülдөр gülдөп gülün açtı. Güllerden bulbul ünün açtı. Bulbulun ününden güller çaştı. Gülдөр gülünөн gül açtı. Калган өздөрү билет гүлдөр деп коюңуз. Эмесе, урматтуу оюнчулар, сиздерге экинчи мүмкүнчүлүк. Гүлдөр гүлдөп гүлүн ачты. Gülünen bulbul ünün açtı. Ününen güldür cipar çaştı. Cipardan bulbul tolkup taştı. Gülдөр gülдөп gülün açtı. Gülünen bulbul ünün açtı. Ününen cipar çaştı. Эки сабын жакшы айта алдыңыз. Gülдөр gülünen gülün açtı. Güllerden bulbul ünün açtı. Bulbulun ününden güller cipar çaştı. Cipardan güllerden bulbul. Биринчи топко берелик. Gülдөр gülдөп gülün açtı. Güldөрдөн булбул үнүн ачты. Булбулдан жыпар гүлүн ачты. Жыпардан булбул толкуп ташты. Сиз эки сабын туура айта алдыңыз. Гүлдөр гүлдөп гүлүн ачты. Гүлүнөн булбул үнүн ачты. Үнүнөн гүлдөр жыпар чачты. Жыпардан булбул толкуп ташты. Gülдөр gülдөп gülün açtı. Gülünen bulbul ünün açtı. Ününen bulbuldun ününen güller cipar çaştı. Ciparından bulbul tolkup taştı. Эки сабын туура айта алдыңыздар. Кезекти үчүнчү Gülдөр gülünön gülün açtı. Gülдөр gülдөп bulbulun açtı. кандай булбул болду экен ал? Gülдөр gülдөp gülün açtı. Gülünön bulbul ünün açtı. Ününön cipar. Ününön gülдөр cipar açtı. Gülдөр Gülдөр gülдөп gülün açtı. Жыпар гүлдөн Gülдөр gülдөп gülün açtı. Gülünön bulbul толкуп ташты.
Үнүнөн гүлдөр жыпар чачты, жыпардан булбул толкуп талды. Үч сабын туура айта алдыңыз да, сиздерге 3 ұпай. Жаңылмаштар ойынын аяктадык. Oyundun kийинки бөлүгү обондуу ырлар. 3. Экинчи топ. Анда 2. Анда 2. 5. Анда тапшырмада элибизге кеңири белгилүү ырдын тексти бар. Ошол ырдын обонун так туура ырдап берүү абзел. Ак шоокум деген ыр экен. Өтөбөй уйкудан эсенин, дайрасын ойдун кечемин, ажарың жүрөк жандырган, ак шокумай сен деп сеземин. Ажарың жүрөк жандырган, ак шокумай сен деп сеземин. Жыпарын бүркүп гүлдөрдүн, желдесе шибер ыргалган, жыргалга бөлөп сезимди, үнүңдү уксам ырдаган, колуңа гүлдөн дестелеп, көрүнө калсаң жылгадан. Үйдүм чок. Сизге Сөз оған атай оғынбаев. Кем оркестр жоқ ырдайлап. Күйдім бері ғана күйдім, күйдім чоғай. Күйдім бері ғана десем, түтін жоқ. Жүрөгүмдүн башындаң ак үйдүм ажы көрдөй болгон бүтүн жок. Катуу күйгөнүңүз үчүн сизге упайды беребиз. Эмесе, урматтуу оюнчулар, сырсандык программасынын жыйынтыгы боюнча биринчи топ сырсандык программасынын жеңүүчүлөрү да табылды. Сырсандык программасынын жеңүүчүлөрүнө өзгөчө кол чабуулар. Мыкты оюн көрсөткөн үчүн экинчи топко кол чабуулар, үчүнчү топко кол чабуулар. Eң алғашқы махаббатым болдың сен, бақтым саған байланғандай, айланамын сенімен. Түбініккен бір сөз сұрайын, мақұл етші жаным сен, бақтым саған байланғандай, айланамын сенімен. Түбініккен бір söz sorayım, makul etçi canım sen. Alımın жүрөгүмдүн жанган оту болдуң sen. Түбөнүккө өчпөс болуп жүрсөк деймин айым деп, бактым сага байлангандай, айланамын сенімен. Түбөлүккөн бир сөз сурайын, макул этчи жаным сен. Бактым сага байлангандай, айланамын сенімен. Түбөлүккөн бир сөз сурайын, макул этчи жаным сен.
baylangандай aylanamın seninle Dübelik'e bir söz sorayım Makbul geçi canım sen Baktımsa baylanganday aylanamın seninle Dübelik'e bir söz sorayım Makbul geçi canım sen Dübelik'e bir söz sorayım